Эки жана көп тараптуу динамикалуу алака катыш эл аралык маанидеги маселелерде так позиция жана жакын союздаш мамлекеттер менен стратегиялык өнөктөштүккө ыктоо. Соңку жылдардагы дүйнөдөгү курч геосаясий кырдаалдарга карабай Кыргызстан тышкы саясатта мына ушундай позицияны карманып келет. Муну ырастаган дагы бир олуттуу иш-чара 6-чы Кыргыз-Россия экономикалык форуму узап бараткан жумада Ысык көлдө өттү. Форумдун жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда 20 миллиард сомдук келишимдерге кол коюлду. Анын ичинде ГЭСтерди, шамал станцияларын, заманбап мейманканаларды курууга, технопарктарды түзүүгө багытталган реалдуу инвестициялык келишимдер дагы бар. Эң башкысы алардын басымдуу бөлүгүнүн каржылоо булагы бар экендиги айтылды. Кыргыз-Россия форуму кыргызстандык жана россиялык бизнесмендердин ортосундагы карым-катышты байланышты бекемдөө максатында мындан 7 жыл мурда түзүлгөн. Бирок бул жолку жолугушуудагы талкуулар, делегация өкүлдөрүнүн саны, айтсак эки өлкөдөн миңдеген бизнесмендер катышты. Ошондой эле түзүлгөн келишимдер боюнча форумдун деңгээли бир топ жогорулагандыгын андагы катышуучулар баса белгилешти. Ал тургай жакынкы жылдарда бул форум Шанхай кызматташтык уюмунун экономикалык форуму же дүйнөлүк экономикалык форум сыяктуу талкуу жүргүзө турган эң ири аянтчага айланат деген дагы ишеним артылууда. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров азыр эки мамлекет кызматташуунун жаңы этабынын алдында турганын айтып, келечекте мамилелерди мындан дагы бекемдей турган амбициялуу долбоорлор бар. Анын үзүрүн эки эл көрөрүнө үмүт артабыз деди. Мындан сырткары Жапаров Кыргызстан менен Россия президенттери жылдык соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга жеткирүү тапшырмасын койгонун айтты. Анын айтымында 2023 жылы эки өлкө ортосундагы соода 3 миллиард доллардан ашкан. Эми бул дымактуу максаттардын ишке ашышын албетте убакыт көрсөтөт. Ал эми бул жолку форумда дагы эмне сөз болду, кандай маселелер талкууланды, кандай келишимдерге кол коюлду, кененирээк кабарчыбыз Автодил Бактыбеков айтып берет. Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөш өлкөлөр. Уштапта мамлекеттер бардык багыттар боюнча кызматташып, саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалар жолго коюлган. Соңку жылдары болсо өз ара кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча активдүү иштер жүрүүдө. Кыргызстан-Россия экономикалык форуму эки өлкөнүн кызматташтыгынын жогорку деңгээлин тастыктап турат. 6-чы рет өтүп жаткан форумга көгүлтүр Ысык көлдүн жээгине Россиядан ири бизнесмендер жана атамекендик ишкерлер чогулду. Иш-чаранын ачылышында МИНКАП башчысы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Россия ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкка токтолду. Соода жүгүртүү былтыр 3 миллиард доллар болсо, аны алдыда 5 миллиардка жеткирүү боюнча амбициялуу пландар коюлду. Наши лидеры поставили перед нами амбициозную задачу. Соода жүгүртүү Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгынын негизги тиреги. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 3 миллиард доллардан ашкан. Эки мамлекеттин башчылары бул көрсөткүчтү 5 миллиард долларга жеткирүү боюнча чоң максат коюшкан. Бул максаттарга жетүү үчүн электрондук сооданы өнүктүрүү, ишкерлердин чыгымдарын азайтуу, экспортчуларды колдоо үчүн жаңы финансылык инструменттерди киргизүү керек. Стратегиялык өнөктөштүккө негизделген кыргыз-орус кызматташуусу өнүгүп, эки эл өзүрүн көрө баштады деп айтууга толук негиз бар. Себеби соңку жылдары ишкерлер ортосундагы байланыш бекемделип, эки тараптуу ири долбоорлор ишке ашууда. Алдыда Кыргызстан менен Россиянын маласын дагы да бекемдей турган дымактуу долбоорлор бар. Вектора развития Кыргызстан менен Россия кызматташуунун жаңы этабынын алдында турабыз. Учурдагы геосаясий жана экономикалык чакырыктар кыйынчылыктар менен эле коштолбостон өсүп өнүгүүгө жана байланышты бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Форумга мамлекеттик органдардын жетекчилери жана аймактардын башчылары катышты. Россиядан Евразия экономикалык комиссиясы, Газпромбанк, Росатом сыяктуу ири компаниялардын өкүлдөрү келген. Иш-чаранын алкагында ишкерлер маалымат, тажрыйба алмашып, кызматташуу боюнча долбоорлорду талкуулашты. Российско-Кыргызского фонда развития. Өлкөлөр ортосундагы инвестициялык жана соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилейм. Россия Кыргыз мамилелери экономикалык, саясий, маданий жана социалдык байланыштарды камтыган стратегиялык өнөктөштүк болуп саналат. Жалпы тарыхка негизделген тарыхый мамилелер азыркы шарттарда дагы өнүгүп бекемделип жатат.
2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Россия Кыргызстандын алдыңкы соода өнөктөштөрүнүн бири болду. Ушул жылдын биринчи жарымында эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,2% өскөнүн Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук билдирди. 2023 года Россия является одним из ведущих торговых партнеров. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Россия Кыргызстандын алдыңкы соода өнөктөштөрүнүн бири болду. Учурда республикада россиялык бизнестин катышуусу менен жалпы суммасы 10 миллиард доллардан ашкан жалпы 62 инвестициялык долбоор бар. Анан албетте бул жерде Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун ролун дагы белгилеп коюу зарыл. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 10 жылдын ичинде 727 миллион АКШ долларына 3400дөй долбоорду каржылады. Бул болсо өлкө экономикасын күчтөп, эки тараптуу кызматташтыкты арттырып жатат. Реальные инвестиционные соглашения направлены на... Акыркы 3 жылда эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен 100дөн ашык жаңы өнөр жай объектилери ачылды. Быйыл 40ка жакын ишкана ачылат. Ал эми кечээ фонддун кеңешинде 450 миллион доллардан ашык жаңы долбоорлор жактырылып, келишимдерге бүгүн кол коюлат. Экономикалык форумдун алкагында эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда 20 миллиард сомдук келишимдерге кол коюлду. Алардын арасында ГЭСтерде шамал станцияларын куруу боюнча долбоорлор бар. Бул келишимдер жаңы ишканаларды ачууга жана мамлекеттик мекемелердин ишин илгерилетүүгө көмөк көрсөтөт. С нашей стороны Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун линиясы аркылуу биз лизинг долбоору менен иштейбиз. Негизинен жеңилдетилген шартта Россиядан жабдууларды жана техника алып келүү боюнча иш алып барабыз. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров эки тараптуу кызматташтыктын потенциалын ачуу үчүн инновацияны өнүктүрүүгө, санариптештирүүгө маани берүү керектигин айтты. Ошондой эле кичи жана орто бизнести колдоого өзгөчө көңүл буруу зарыл деген оюн билдирип, өнүгүүнүн зор потенциалы бар бир катар перспективалуу багыттарга токтолду. Мы уверены, что кыргызская текстильная и швейная промышленность... Биз чоң потенциалга ээ болгон Кыргызстандын текстиль жана тигүү тармагы эл аралык рынокто атын чыгарууга даяр экендигине ишенебиз. Wildberries жана Озон сыяктуу платформалар биздин продукцияларды экспорттоо үчүн эбегейсиз зор мүмкүнчүлүктөрдү ачып, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы түз ара аракеттенүүнүн каналын түзөт. Биз азык-түлүк тармагында өзгөчө көңүл бурабыз. Кыргызстан Россияга сапаттуу жана экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүрүү жана жеткирүү үчүн олуттуу ресурстарга ээ. Туризм дагы бир келечектүү багыт болуп саналат. Биздин уникалдуу жаратылыш байлыктарыбыз, бийик тоо кыркалары, тунук көлдөр жана Кыргызстандын элинин меймандостугу россиялык туристтерди эзелтеден тартып келген. Быйыл россиялык инвесторлор Ысык көл облусуна Каркара тоо лыжа базасын жана Байтек резорт курорттук комплексин кура башташты. Здесь с прошлого года у нас идет исследование нового винта. Я чуть-чуть начну, продолжить. Экономикалык форумдун алкагында кызматташтыктын мыкты үлгүсү катары Кыргыз-Орус биргелешкен долбоору башталды. Тагыраагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Ысык көл облусунун Тоң районунда шамал электр станциясын курууга капсула салуу аземине катышты. Бул ири инвестициялык долбоорду Росатомдун кайра жаралуучу электр энергиясы акционердик коому ишке ашырууда. Долбоорго ылайык 100 мегаваттык кубаттуулуктагы шамал электр станциясы курулат. Пландалган жылдык өндүрүш 290 миллион киловатт саатты түзөт. Курулуштун мөөнөтү 12 ай. Кыргызская республика входит в число регионов с наибольшим потенциалом возобновляемых источников. Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактарынын потенциалы жогору аймактардын катарына кирсе да, биз керектөөбүздө шамалдан, күндүн же биогаздын энергиясын колдонгон жокпуз. Бизде жылына 300дөн ашык күн ачык болуп, жергиликтүү шамалдын күчү элдик уламыштарда чагылдырылган. Азыр Ысык көлдүн жээгиндеги Көкмойнок айылында 100 мегаватт кубаттуулуктагы шамал электр станциясынын курулушу башталганына күбө болуудабыз. Ысык көл компания «Новый Винт Кыргызстан», являющаяся дочерней компанией акционерного общества. Для меня огромная честь сегодня выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить государственную награду Российской Федерации премьер-министру Кыргызской Республики Акылбеку Жапарову.
Ысык көлдө өткөн форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго орус тарап достук орденин тапшырды. Бул сыйлык Россия менен Кыргызстан ортосундагы достук байланыштарды чыңдоодогу, стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди өнүктүрүүдөгү сиңирген эмгеги үчүн президент Владимир Путиндин атынан берилди. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Жума Сереп.